качок деген кайман ат менен элдин эсинде калган да. Армияда болдуң беле? Болбогонсуң да, качок. Жамандык жакшылыкка дагы жаштайбыздан бышып жумуш деп жүрө берсек, эртең ошол жумуш менен жүрүп ден соолугубузду алдыргандан ошол акчабызды кайра ден соолукка жумшап калат экенбиз да, ошого баардык жагын бирдей алып кеткенге аракет кылабыз. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бул үйлөнгөндөн кийин чыгармачылыктан аял аралаштырбабы деп. Үйлөнгөндөн кийин ошол толук 5 убакыт намаз окуп калдык. Келинчегим баягы негизи мактай турган адам да. Бир көргөндө эле ушул баягы өмүрлүк жар катары көрдүм да. Ал убакта мен кичине таанымал болуп тургам, менин сүрөттөрүм ошол ийилип алчу. Мага караганда ал киши аябай мени жактырган да. Түн менен уктабай ушундай 20-март эле. Датасына чейин билесиз го? Ата-энеси дагы каршылык көргөздү. Актер экен, артист экен, буга эмне кыласың? Чоң энем ушул умрага алып барам деп тилек кылып отурганда 3 ай жетпей калып каза болуп калды да, чоң энем. Ар дайым балдарыма өзүм үлгү болгонго аракет кылам. Мен да улуу балам мени кумир тутат. Мен кийимдеримди кийип ошо менен өзүнчө сыймыктанып, өзү кызык, ушу кичине чоң болсо деле кийип алат. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Айсулбек болсоңуз алып барам. Ал эми бүгүн биздин төрүбүздүн коногу Кылмыш 1, Кылмыш 2, Министрдин кызынын махабаты тасмаларында роль жараткан жеке ишкер катары дагы таанып жүрөбүз. Келсинбек Атабеков бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Кош келдик. Чакырганыңарга терең ыраазычылык. Убактыңызды атайын бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Көрсөтүүнүн башында эле жаңылыктарыңыз тууралуу сурагым келип атат. Учурда эмне менен алектенип атасыз? Кандай жүрөсүз деги эле? Жана жаңы келгенде башында айтып кеткендей эле бир маанилүү деле бир жаңылыгым жок. Учурда ошол баягы көрөк аттын артынан дегендей эле ушундай өзүбүздүн жеке жумуштар менен балдарга туура тарбия берүү артында өзүбүздүн баягы жеке кызыкчылыктарыбыз менен, анан астыда дагы ошол коомго бир пайдабыз тие турган иштердин үстүндө иштеп атабыз. Ооба, эң сонун. Азыр мен жогоруда айтып кетпедимби? Кылмыш тасмаларында роль жараткан, Министрдин кызынын махабатында депчи. Негизи эле баягы көрүүчүлөр, көрөрмандар биринчи кайсыл нерсеге басым жасап чыксаң, ошол нерседен таанып калат экен да, Азыр андан кийин деле канча роль жараттыңыз, клиптерде көрүп жүрөбүз. Жеке ишкер катары жүрөсүз дегендей. Анан бул багытта таанып калды да элдерчи, бирок баягы эл деген эл экен, суроо талап болсо керек. Дагы эмнеге чыкпайсың? Эмне кино тармагынан алыстап кеттиң деген сыяктуу. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Ушул суроо эң көп берилген суроолордун бири. Ошол көп көрүнбөй калдыңыз, качан тартыласыз деген. Ошол көп убакыт өтүп кетти. Баягы өзүм киного тартылып келатам, бирок көп эмес, өзүм да көптөн бери тарта элекмин да. Анын үстүнө баягы ортодо бир аз тыныгуу болуп калганга дагы баштап кетиш дагы кичине кыйын болуп атат. Негизи эле баягы өзүм атайын убакыт бөлүп чыгына албай атам, башка жумуштар менен бошобой. Анан негизи ушул жылга планга киргизген бир баягы жеке өзүм ушул тарапта дагы билим алгам да. Режиссерлук жакты окуп, ошол кесиптин ээси болгом. Анан ушул быйыл бир коомго бир пайдалуу, элдин эсинде кала турган бир жакшы бир тасма тартсам деп ошого тилек кылып, азыр буюрса жакын арада ошол баштайбыз. Ошол ниет кылып турабыз. Анан бул кино тармагынан ишкердик тармакка багыт алып кетүүнүн себеби эмне болду? Кино тармактан ишкердикке негизи мен ишкердиктен киного келгем да. Тескерисинче. Биз бирок баягы ошол боюнча таанып калдык да. Кинодо жүрүп анан кайра ишкерликти өнүктүрүп кеттим да. Негизи эми биз баягы союз таркагандан кийин баардык үй бүлөлөр эле баягы кыйынчылык болуп калбадыбы. Анан биз деле баягы жашыбыздан ата-энебиз баягы тиричилик турмушка жакшы үйрөтүп, кичинекейибизден мындай жашоого бышырган да. Жакшы тарбия берген, анан ошол жаштайыбыздан аларга жардам берип, соода сатык жактарында ошол жардам берип иштеп калганбыз. Анан ошол киного келгенге чейин мен мектепти бүткөндөн кийин
ошо жаштайман эле ошол бизнес менен алек боло баштагам. Мектеп учурунда окуп жүргөн ата энебизге жардам берип жүрүп, баягы өзүбүзгө тажрыйба алып, кичине өзүбүздө түшүнүк бар элем. Андан кийин ошол мектеп бүткөндөн кийин деле жакшы баягы өзүбүзгө жетиштүү жакшы жумуштарыбыз бар эле. Анан ошол иштеп жүргөн учурда эң биринчи ошол министрдин кызы Махабаттын 3-сүнө кастингди көрүп калдым. Анан өзүм дагы ошо бала кезден спорт менен машыкчу элем. Анан ошол кастингге өзүмдүн баягы сүрөтүмдү өзүм тууралуу баяндамамды таштап кеткем. Анан ошол чакырып ошол тасмага тартылып калгам. 21 жашымда кылмыш экини толук метраждуу тасманы өзүм тарткам. Андан кийин дагы бирин серин тасмаларга, роликтер, клиптерге тартылып жүрөбүз. Бирок эң эле элдин эсинде көп калган бул ошол министрдин кызы Махабаттын 3-сүндө качок деген кайман ат менен элдин эсинде калган да. Андан кийин канча тасма тартылсам да ошол элдин эсинде калыптыр. Уже унутулат го десем дагы деле унутулбаптыр да. Ошол убакта көргөн адамдардын баары азыр көчөдөн көрүп калса деле азыр деле ошол таанып турушат. Качок деп айтышат болуш керек азыр деле. Эң сонун азыркы учурда биздин кино тармагы өнүгүп жаткан чагы, буюрса биздин эл дагы ошол нерсени түшүнүп, маданиятка бир аз болсо да басым жасап дегендей. Анан акыркы учурда ошол комедия жанры жана зордук зомбулук тууралуу дагы көп кинолор тартылып атат. Сиз азыр айтып атпайсызбы? Буюрса дагы бир жакшы элдин эсине каларлык кино тартам деген оюм бар депчи. Сиздики кайсыл теманы козгогуңуз келет негизи? Бизге кайсыл тема керек? Сиз жогоруда айтып кетмекчи, комедия демекчи азыр бизде ушул тасмалардын бир 70-80% комедия жанрында болуп калды да. Башка бир маанилүү, бул философиялык, бул элдин аң сезимин көтөрө турган бир мааниси терең тасмаларды тартсаң, эл кирбейт. Биринчиден көп чыгым болот, көп акча коротулат. Анан көп акча коротулуп тартканың менен эл кирбесе анын пайдасы жок экен да. Бирок элдин дагы аң сезимин башка жакка буруш керек болуп атат да, тасмалардачы. Анан мен дагы ушулардын баарын эске алып, тарта турган тасмамдын жанры бир 2-3 жанрда кылабыз биз да. Анын ичинде ошол боевиги да болот, трагедия, и комедиясы да аралаша турган эң негизгичи. Азыр мен эми элге мындай тарбиясы жакшы, элдин аң сезимин көтөрө турган кылып эле тартам десем, аны мен элди көрө тургандай кыла албай калышым мүмкүн да. Ошол эле учурда кээ бир нерселерди баягы кичине кагазга ороп, алдап, мындай элди акырынан көндүрө турган кылып, эл жалпысынан айтканда эл келип көрө турган болуш керек да. Көргөн адам башкаларга жакшы тасма экен, көрсөң болот дегендей кылып тартыш керек да. Анткени азыр жарнама да ошондон болуп калды тасманын өзүнөн эле. Бир адам барып жакса, жакты деп башкаларга айтып келет, жакса анан алар барышат, жакпаса жакпады деп, ошондой ошонун негизинде эле азыр бааланып калды. Ошондуктан ошол бардык жанрларды азыркы учурда эске алып тургандан кийин ошол эң негизги ошол тасмадан мындай аз да болсо бир коомго пайдасы тие турган тасма тартайын деп атам. Эң сонун. Анан жеке ишкердикке буралы сөздүн багытын. Баягы бизнес тармагы деп коер эле. Адамдар менен иштешүү оор болсо керек негизичи. 20дан ашык жумушчу иштейт деген интервьюңузду көрүп калдым да. Албетте, бул өзүнчө адамдарды башкаруу, иштетүү, бул иштеткен адамдар билет, оңойго турбайт. Бирок ага дагы бир лидерлик сапат керек, ошолор менен иштегенди билиш керек. Анан ошолорго жараша биз дагы азыр заман талабына жараша ар кандай курстарга барып, ошол бизнес боюнча, команда менен иштөө боюнча ошол биз да ошол кичине билимдерди алып, баягы иштегенге аракет кылып атабыз. Мен эми азыркы учурда бир 2-3 тармакта ошол иш алып барам, жеке ишкерлик боюнча. Анын бирөөсү ошол көптөн бери алып келаткан бул ошол өзүмдүн жеке Кенч аттуу студиям бар. Ал жерде ошол сүрөт видеого байланыштуу биз ошол баардык жумуштарды кылабыз. Баягы көптөр кадрдан көрүнбөй калдың, тартылбай калдың дейт да. Бирок мен ошол алган кесибимдин менен эле ошол жумушту алып барып атам да. Көбүнчө баягы кадр сыртында
баягы элибизге коомго керектүү ошол съемкалар боюнча өзүмдүн режиссерлук билимимди пайдаланып ошол иштеп келатабыз. Сизди айтып атпаймынбы, эми качок катары таанып жүрөбүз депчи. Анан ошол фильмден кийин Аскат байкелери менен, Алтынбек байкелери менен карым катнаш азыркы учурга чейин бар болуш керек. Азыр катташып турасыздарбы? Кээ бирлери менен катташып турабыз. Өзгөчө Алтынбек байке экөөбүз ошол министрдин кызы Махабат 3-дөн таанышканбыз. Ошондон бери ушул убакка чейин ага ини болуп, мындайча айтканда ага ини доспуз да. Ушул убакка чейин эң жакын катташып жүргөн ошол экөөбүз. Анан калгандары менен баягы кээде жамандык жакшылыкта жолдон көрүшүп калганда ассалому алейкум. Демек тыгыз катташпайсыздар. Тыгыз эми баягы мамилебиз жакшы баары мененчи, мамилебиз жакшы. Негизинде жакын катташкан Алтынбек байке дейм. Алтынбек байкенин аты аталып калды. Бул жерден да айта кетишим керек. Мен өзүм цирк артисти да болуп иштеп калдым да. Ошол цирк дүйнөсүнө, өнөр дүйнөсүнө келгендин ошол себепчилердин бири Алтынбек байке да. Негизи ошол Алтын байке баягы устатым десем жаңылышпайм да. Ооба, сан азыр цирк деп калдыңыз. Ушул тармактагы талантыңыз балдарыңызга дагы өткөн окшойт э? Себеби барак чагыңызда балдарыңызбы ошол баягы ойноп, ошол нерсени өзүңүз үйрөтөсүз. Эми цирк жагынан да айта кетейин. Бул циркте бизде Уркан Урманов деген Кыргыз Республикасынын эл артисти агайыбыз бар. Анан агайыбызды ошол цирктен көрүп калгандан кийин мен ошол аябай жактырып калгам. Түндө уктасам түшүмө кирип. Анан кийин ошол өнөрдү да үйрөнүп калдым. Баламды дагы ошо кичинекейинен бир 4 жашынан баштап кичинеден таяктарды комузду карматып, бир ошол мектепке чейин кичинеден үйрөтүп жүрдүм. Анан кийин 1-класста окуп калгандан кийин ошол агайыма бердим анан баламды. Анан ошо балам менен чогуу карындашым баласы дагы чогуу окчу эле. Ал дагы анда кызыгып анан кийин ошол экөөнүн ушул убакка чейин азыр ошо агайыбыз машыктырып келет. Бардык жагынан ошо балам колдоо кылам да. Колдоо кылып көргөзүп, бардык ошол көптөгөн конкурстарга катышып атат, ошо телеканалдарга барып, Баластанга көп барат. Ошол жактарынан да өзүм баягы колдоп, жака баягы формалары, музыка жактарын баарын колдоп жүрөм. Үй бүлөңүз тууралуу сурайын. Жеңем менен канча жашыңыздарда турмуш курдуңуздар? Азыр канча баланы тарбиялап атасыздар? Мен 24 жашымда үйлөн деп кулак менен жешип атам. 24 жашымда үйлөнгөм. Ал вакытта келинчегим 19 жашта 1-курста окучу. Анан кийин ошол жылдызыбыз төп келишип, келинчегим ошол бир көргөндө эле ушул баягы мага жубай боло турган, ушул мындай өзүмдү өмүрлүк жар катары көрдүм да. Анан көп деле сүйлөшкөн жокпуз. Анан келинчегим ал вакытта 1-курс, жана жогоруда айтып кеткендей баягы 20 жашында, ошондо мен 25 жашында биринчи балалуу болдук. Келинчегим окуйт. Анан ошол өзүмдүн чогуу балам көтөрүп барып сабактан чыкканчакты эшикте алып жүргөн күндөрүм болду. Анан баягы келинчегимдей жаш болгонго мен тамашалап айтып калчумун, мен бир эле бала чоңойткон жок, мен заматта бир бала менен бир кызды карап атам депчи. Өзүңүздөн 5 жаш кичүү да. Менден 5 жаш кичүү. Азыр учурда Кудайга шүгүр 3 балам, 1 кызым бар. Кантип таанышып калдыңыздар эле? Жетүү жолдору кандай болду жеңеңизге? Жетүү жолдору муну өзүнчө бир берүү кылса болот да, кыскача айтып кетейин. Ушул бир досум ошол фото салон иштетчү эле. Ошо барып калчу элем. Андан кийин ошол жерде жанында отурсам ошол келинчегим кирип калды. Кирип калып мындай анан досум айтып калды. Эшикке чыккандан кийин айтып калды, ал бул ошол сен жактан болот. Ушул жерде жашайт студент депчи. Анан эшикке чыгып, баягы ошол жактырып, алыска чейин узатып карап койдум анан. Андан кийин унутуп деле калыптырмын. Анан баягы досум ал убакта мен кичине таанымал болуп тургам, менин сүрөттөрүм ошол ийилип алчу салонуначы. Анан бир күнү ал келинчегим келип, анан тиги менин номеримди сураптыр. Эсмек байкенин номери керек болуп атат. Анан ал убакта мен циркте иштечимин да. Анан ал баягы практикасында ошол эмеге жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, ошол майып балдарга ошол бир концерт уюштурган экен. Ошол жака анан чакырып чалып калды.
Бактыбек деген досум бар менин. Экөөбүз шаарда чогуу окуганбыз, кайда жүрбөйлү чогуу жүрөбүз. Анан ал досумду алып алып анан бардык. Анан ошол жерден баягы өнөрүбүздү көргөзүп, анан кийин кайра экинчи жолу жолукканыма кубанып, анан 20 март эле ал убакта анан. Датасына чейин билесиз го? Чын билесиз, анан 21 март анан досума айтып калдым, эгер бүгүн майрам куттуктап чалса болду, анан сүйлөшөбүз. Чалбаса анан көрүп жатарбыз. Анан чалып калды, куттуктап чалып калды. Андан кийин анан ошо менен башталды. Анан телефондон жазышып, анан ары бери жагын байкап, мага ошол өмүрлүк жагары боло алабы, анан ошентип бир 3 айдай сүйлөштүк. Андан кийин анан баш коштук. Ал жерде дагы ошол баягы романтикалык учурлар көп. Азыркы учурда баягы колун сурап, гүл берип, шакек кийгизип дегендейчи. Ошол кезде Ошол кезде бар болчу. Анан биз ошол жайында үйлөндүк, 15-июлда үйлөндүк. Айылдан ошол баягы ак көйнөгүн кийип, айылда үйдө чоң той бердик. Анан кийин кайра күздө ушул шаардан кайра экинчи биякта шаарда чоң тойду берип, ошол жакшы эле бир шаан шөкөт менен алып. Демек, сизди деле жактырып калган окшойт да, Мага караганда ал киши аябай мени жактырган, өзү айтып өтүшүнчө мага жолуккандан, таанышкандан бери ал тиги түн менен уктабай ушундай. Анан башында ата энеси дагы каршылык көргөздү, баягы актер экен, артист экен, буга эмне кыласың тигип дегенде, баягы элдин баары баягы актер, артист десе баягы жаман терс кабыл алып калышпадыбы. Анан бир аз каршылык көрсөтүшкөн. Анан келинчегим жок, мен тием деп анан көгөрүп туруп алып анан. Ошо актер актрисалардан коруп калышат го биздин калкыбыз. Болгон анан азыр Кудайга шүгүр баары сүйүнүшөт. Эми ошондо өзүңүздүн жердешиңиз турбайбы, Ооба, Аксы Жергесинен. Анан үйлөндүңүздөр, үйлөнгөндөн кийин турмушта обошко иш болот. Баягы азыр сиздин сөздөрүңүздөн байкап атам, мындай сүйүнүп, ошол кезге кайтып айтып атасыз. Сезимдер ошол боюнча окшойт, Биздики эми баягы келинчегим баягы негизи мактай турган адам да. Мактоого татыктуу, мени ар дайым колдойт, ар тараптан колдойт, коштойт. Ар бир ишимде ошол дем берген, күч берген, ошол келинчегим түшүнүктүү. Баягы экөөбүз тең жакшы ошол акт никебизди сактап келебиз. Тескеринче кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бул үйлөнгөндөн кийин чыгармачылыктан аял аралаштырбабы деп. Тескеринче ошол жубайым чыгармачылыкка түртөт. Жылдар түртөт. Анан өзүм ушул убакка чейин эч чыгынбай келдим. Эми ошонун бир чыгынып берем, тасма тартпасак болбойт. Сонун экен. Анан саякатчы дагы болуп кеткен окшойсуз акыркы учурда, көп мамлекеттерге барып келиптирсиз. Кайсы мамлекет жакты сизге? Барган мамлекеттен астан. Акыркы бир 3-4 жылдан бери саякатчы бака болуп кеттик. Мында шүгүр ошол биз баягы убагында аябай иштедик. Күнү түн иштедик, балдарыбызды кечинде жумуштан кеч барам, уктап калышат, эрте менен эрте кетип калам, көрбөй калышат. Анан келинчегим дагы балдар менен көрбөй калдыңыз, балдар менен отурбай калдыңыз деп ушундай учурлар көп болду. Баягы ал убакта үйүбүз жок эле. Байкесинин үйүндө жашап калдык, Батирде жашап калдык. Анан үй алайын деп бир убактарда бир көбүрөөк аябай мээнет кылып иштедик. Анан үй алдык, ошол жакшы бардык ойлогон ойлорубузду Алла Таала кабыл кылып атты. Андан кийин кичине баягы керектүү, баягы жетиштүү болуп калды бардык нерселерчи. Анан ошол эс алууга көбүрөөк убакыт бөлө баштадык, ден соолугубузду карап. Анан жумуш боюнча дагы кээде сыртка чыгып калабыз, көп чыгабыз, эс алууга да чыгабыз. Эми ар бир өлкөнүн ар бир өзгөчөлүгү бар. Негизи эми баягы сыртка чыкканда негизи аң сезим өсөт. Аң сезим өсөт. Баягы биз эми өзүбүз кичине болсо да чыгармачылык адам болгонго, ал жактан баягы өзүбүзгө жаңы идеяларды, бизнес жаатында дагы, чыгармачылык жаатында дагы көп нерселерди алып келебиз өзүбүзгө.
анан кыялданабыз чыкканда биздин Кыргызстандагы ушундай болуп өнүксө, ушундай имараттар салынса, ушундай учурдагы технологиялар биздин өлкөгө дагы эртерээк барса деп ошол жакшы тилек кылып келебиз. Ооба. Анан кайсыл мамлекетти пландап атасыз? Негизи кичинекей кезибизде мындай кыялданабыз го. Мен ушундай жерге барсам деп жада алса сүрөттөрүнө чейин илип алыпчы. Биздин жаштар көбүнчө Американы кыялданат дегендейчи. Сиз өзүңүздүн кыялданган мамлекетиңизге бардым деп ойлойсузбу? Же барасызбы? Мен негизи баягы ушул мамлекетти барып көрсөм деген негизи белгилеп койгон бир мамлекет жок да. Негизи ошол баягы дүйнөнү кыдырсам депчи. Анан көбүн эсе акыркы учурларда бул баягы мусулман өлкөлөрүнө баргым келип калды. Анткени мусулман эмес өлкөлөргө барганда баягы өзүбүз намаз окуганга байланыштуу кичине намаз окууларга кичине кыйынчылык болуп калат экен. Ошол биз деле ошол Американы деле көрсөм дейм. Анан кээде баягы ойдо жок, планда жок туруп эле ошол бир өлкөлөргө барыш керек болуп калат. Ошентип кете беребиз. Негизи ошол жылына негизи бир эки мамлекеттен ошо план кылганбыз, иштеп эки жакты көрсөк деп. Акыркы буга чейин мен ошо жалгыз чыгып жүргөм, анан жумуш менен да чыгып жүрчүмүн. Анан балдарым жаш эле да. Балдарым жаш эле, эми азыр кичине балдар чоңоюп калды, түшүнүп калды. Анан балдарды дагы ошол чогуу алып кетип атабыз. Жакында эле акыркы жолу ошол чоң үй бүлө кылып өзүмдүн апамды, кайненемди, ушу байкелеримди, жеңелеримди ошол бир 20га жакын адамды алып баскыла, эс алалы жүрө бересиңер деп, андан кийин аларды алып ушул Өзбекстан мамлекетинин ошо 3 шаарын кыдырып келдик. Жакшы, ал жакка баягы тарыхый жерлер көп, аябай сонун сезимдер менен көп жерди көрдүк. Тарыхта баягы кээ бир билбеген маалыматтарды алдык. Кыскасы сонун эс алып келдик. Эң биринчи ошондо кайсы мамлекетке чыктыңыз? Мен да биринчи жолу чыкканда мындай сезим болгон да. Келгенден кийин депрессия болгом да мен. Неге бизде мындай эмес деп аэропорттон түшкөндөн кийин элечи? Сизде деле ошондой болсо керек. Ошондой болот экен да, мен тиги башында деле бир тиги жаңы машина алганда эски Жигули болсо деле ал ошол учур ар бир нерсенин даамын сезгенди билиш керек да. Ошол даамды, ошол учурдагы толкундануу, кыялдарды жоготпош керек да. Ошол даамды жоготуп алсаң калган нерсенин бир тыйын да. Мен да башында ошол чет жакка чыгып атканда ошол күндү келбей күтүп, түнү менен ошол күнү учар күнү уктабай качан таң атат деп ушундай сезимдер менен, аябай толкундануулар менен барып келгем. Ошол сен айтмакчы, келгенден кийин дагы көнө албай кайра баргың келип, анан баягы адам кайра чыга бергенден мурун самолетко түшүү өзүнчө кыял эле да. Анан бара баягы көп самолетто да учуп бергенден бул баягы көнүмүш адат болуп кете берет экен. Эң негизи ошол жанагы ар бир нерсенин ошол толкундануу, ошол убакта сүйүнүү нерселер кетпеш керек да. Анткени бир укмуш, сен бир укмуш кымбат баалуу машинаң болсун, бирок сен ал машинаны айдаганда ошону бир рахатың менен айдабасаң, же жөн эле бир мактаныч үчүн аны айдаганда бир сен өзүңдө бир сезимдер болбосо анын кереги жок да. Ошон үчүн ар бир нерсенин баягы баркын билиш керек. Жашоодо сүйүнүчтөрүңүз көп болсун. Чоң рахмат. Дайыма эле сон боло бербейт да. Ак кара дайыма эриш аркак жүрөт деп коет го. Жашооңуздагы сизде ыйлаткан учурлар кайсы учурлар болду? Жашоодо албетте ар дайым жакшылык менен жамандык ак кара бирге жүрөт эмеспи. Анан кийин ошол азыр келинчегиме да айтам да, баягы келинчегим дагы баягы пап, мам деп чоңоюп калгандардан да баягы көп нерсени көрбөй ата энеси баягы кичинекейинен карап, анан мен кичинекей менен эле баягы жамандык жакшылыкты көрүп, баягы мен азыркы учурда эми баягы өзүмдү мактай кетейин, жаман терс сапаттарым жок, андай чылым, ичкилик деген нерселер жок да. Анткени бул нерселерди жакын адамдарым көрүп аткандар билет, барычы көрүүчүлөр кандай кабыл алат. Анан бул нерсенин баарын мен жашоодо өзүм көрүп келдим да.
өзүбүздүн үй бүлөдөн, жакындардан ушул терс зыян нерселердин баарын көрүп келип анан ошону жыйынтык чыгарып мен жаштайман ушундай нерселерден алысмын да. Негизи алысмын. Анан кийин жашоодо дагы ошол жамандык, жакшылыкка дагы жаштайыбыздан бышып, анан кийин биз дагы баягы динден түшүнүк алып, бул жашоого келген максатыбызды билип калгандан кийин дагы анан учурдагы астыда болуп аткан ошол жакшылык, жамандыкта дагы бул баардыгы бир Кудайдын деп билебиз да. Анан ошол нерселер да болгондо бизге баягы сүйүнгөн учурда сүйүнүп, кайгырган убакта кайгырабыз, бирок жеңилирээк өтөт да. Ал нерселерди түшүнгөнгө жеңилирээк өтөт бул жашоонун максатын түшүнгөндөн кийин. Анан бул кайгыруулар боюнча менде ушул мен 7 айлыгыман чоң ата чоң энем баккан да. Чоң ата чоң энем ошол ата апа деп алар ошол мага ушундай жакшы тарбия берген, ушундай эрежеге жеткирген, ушундай деңгээлге жеткирген ошол раматылык чоң ата чоң энем болгон. Ошол чоң атамдын өткөнүнө бир 5 жыл болуп калды, чоң энеме да 3 жыл болуп калды. Ошолор өткөн учурда бир оор күндөр болду да. Эми ал эле Кудайга шүгүр, чоң ата чоң энебиз ошо акыркы учурларда жакшы сый-урматыбызды көргөздүк. Эң негизгиси бул мен ошо ата энем көзү тирүү кезинде ыраазычылыгын алдым да. Акыркы жылдары турса басса батасын берип, ыраазычылыгын айтып жүрүштү. Ошо колдон келишинче кызмат кылдык. Азыр деле эми өкүнүп калабыз да, азыр көзү тирүү болгондо ушинтип өзүбүз менен саякаттарга алып чыгат элек деп, анан ошол чоң энем ушул умрага алып барам деп тилек кылып отурганда ошол бир 3 ай жетпей калып каза болуп калды да чоң энемчи. Ошол дагы эми бул Алланын буйругу, ошол дагы бир аз кичине өкүнүчтүү болду. Ошол кыялданып жүрөт элем, ошол чоң энем дагы умрага чогуу алып барып келсем деп. Ушундай өкүнүчтүү учурлар болду. Эми калган нерселер эми бул жашоодо боло бере турган нерселер да. Анан сиздин ошол соц баракчаңызды көргөн адамдар билсе керек, үй бүлөңүздү көрүп, мен мисалы үлгүлүү үй бүлө катары тааныдым да. Анан бул мамилени кармап калуу, негизи эле баланы кантип тарбиялоо, азыркы учурда ажырашуу аябай эле көп болуп атат го. Ошол нерсеге ажырашууга барбаш үчүн кандай кадамдарды жасаш керек? Аял дагы, эркек дагы кандай жоопкерчилик алыш керек деп ойлойсуз өзүңүз? Биз бул жашоодо бактылуу жашаш үчүн же болбосо бир көп байлыкка ээ болуш үчүн туура эмес жолдорду тандай берет экенбиз да. Бир темирден бир сейф болсо, ошол сейфтин ичинде бир акча же бактылуулук турса, ошону биз бул жакта ачкычты алып мынтип ачпай эле, аны келип лом менен уруп, болгарка менен келип чапкылап эле жүдөй берет экенбиз да, ошого жете албайчы. Бул жашоодо 24 саат жашоону кандай туура жашаш керек, үй бүлөдө кандай ынтымак болуш керек, ата энени кандай сыйлаш керек, деги эле эки дүйнө кантип бактылуу жашаш керек. Ошону Алла Таала өкүм кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп кеткен сүннөт жол бар экен да. Биз ошо менен жашабай эле бактылуулукту башка жактан издей беребиз да. Башка жакта бактылуулук бар, бирок ал нерсенин баары убактылуу да. Ал эми толук бактылуу болуш үчүн бул ошол дин менен жашоо экен да. Ар бир нерсенин баягы эрежеси бар да. Машина айдоонун деле, жолдо жүрүүнүн эрежеси бар. Эрежени сактасак, ошону аткарсак, кырсык болбойт дегендейчи. Анан жашоодо дагы ошол пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен сүннөт жолдор менен жашасак, адашуу болбойт да. Толук бактылуулук болот. Анан бул жерде эми кичине дин жөнүндө сөз болот, бир аз айта кетейин. Дин бул жеңил экен да. Жеңил, биз түшүнбөгөндүктөн, ошону терең окуп билбегендиктен биз үчүн оор боло берет экен да. Анткени биз деле башында эми ай намаз окубайсың, мындай кылбайсың, тигиндей кылбайсың десе, кээ бир молдокелер жаман көрчүбүз да. Раматылык чубак устазыбыз деле келип канча нерсенин көзүбүздү ачып кетти. Канча деген кыйынчылык нерселер көрсө, мындай эле жеңил эле нерсе экен да, билбей жүргөнбүз да. Баягы гүлдүрүп айтып калмакчы, шыпыргың өйдө болуп койсо эмне болот дегендейчи. Да. Анан түндө тырмак албаш керек десе, боло бере турган нерселер экен да. Бул баягы биз акылга алчаап бой жүгүртсөк, ошол убактагы жашоо шартка байланыштуу, ал убакта элдер
мындай свет жок, боз үйлөрдө жашаган, караңгы, тырмак алса эми баягы тамакка түшүп калышы мүмкүн, ошол жашоо шартка ылайыктуу болуп, ошол ырым деп коет го бизде кыргызча, ошондой калган экен. Анан биз буга чейин деле баягы пайдасы жок жашообузга, дин жактан вообще тиешеси жок, баягы ырымдарды бекем сактайбыз дагы, жашообузга пайда алып келе турган нерселерди кылбайбыз да. Баягы адамзат ушундай экенбиз да. Отко айдаса башка жака качабыз. Ошондуктан ошол үй бүлөнү сакташ үчүн, жашоодо туура жашаш үчүн, бул жашоого келген максатыбызды туура жашап өтүш үчүн ошол толук ошол дин менен жашаганга аракет кылсак, ошондо баардык нерсе оюбуздагыдай болуп бактылуу болот экенбиз да. Анан биз дагы ошол кичине ошонун үстүндө аракет кылып, ошол дин менен жашаганга аракет кылып келебиз. Бул нерсени толук канча жашыңызда түшүндүңүз? Бул нерсени мектеп учурунда ошол байкелер намаз окуп калчу, анан биз дагы ошентип жанында жүрүп жума намаздарды барып калчубуз. Анан жума намазды окуп жүрдүк. Анан ошол биз мектеп учурунда бир аз 5 окуп калдык. Баягы ыйман дагы бул эме да, ыйманды дагы телефонду зарядтаганда ыйманды да зарядтап турбаса алыстанып кетет да. Анан биз ошол үйлөнгөндөн кийин ошол толук 5 вакыт намаз окуп калдык. Ошондон бери Кудайга шүгүр окуп келебиз. Анан ошол башка нерседен баягы Куранда келет да, төрөлгөндөн илим, өлгөнгө чейин илим алгыла депчи. Илимди эми биз бир эле тарап дин жаатында эмес да, илимди ар тарапта алгыла дейт да. Бир эле дин тараптан ала бере турган болсок, биз азыркы башка жааттагы илимдерден артта калабыз. Анда бул жагы караңгылык болуп калат. Эң негизгиси динди биринчи, илимди биринчи дин жааттан алыш керек да. Эмне үчүн? Анткени кара менен акты, арам менен адалды айырмалаш үчүн дин жактан, Алла Тааланын өкүм, пайгамбарыбыз көрсөткөн сүннөт жактан илим алышыбыз керек. Андан кийин калган баягы кесип илимдери, башка илимдерди алсак биз адашпайбыз. Кайсыл нерсе туура, кайсыл нерсе туура эмес, кайсыл нерсе арам, кайсыл нерсе адал экенин айырмасын билебиз да. Анткени деген, эгер сен деген акыреттен коркпосоң, сен миң илимдүү бол, бирок сен акырет бар экенин, беш тозок бар экенин ишенбесең, ишенсең деле баягы көңүл бурбасаң, сен илимиң туура эмес пайдаланып коюшуң мүмкүн да, миң илимдүү болсоң дагычы. Анткени бул Кудайдан корккон, акыреттен корккон адам илимдүү да болсо, дин жаатында да илими болсо, ошондо туура жашайт. Анткени бир туура эмес иш кылып атса, ал адам ойлонот. Бул ар бир нерсенин эртең сурагы бар. Буга жооп бериш керек болот депчи. Ошон үчүн эки тараптуу илимди алыш керек. Эң негизги биринчи ошол дин жааттан алыш керек илимди. Анан бактылуу ата-эненин колунда чоңойгон балдар да бактылуу болот. Анан тарбиясы да мыкты болот деп коет го. Негизи эле балдарыңызга кандай тарбия бересиз? Балдарыңызга кандай атасыз? Балдарыма эң биринчи өзүм үлгүлүү болгонго аракет кылам да. Балдарыма бир тарбия, бирдемени айтсам, ошону өзүм туура кылышым керек. Анткени бир жолу машинада баратып, биз таштандыларды бир жерге топтоп турам да. Ыргытпайбыз. Анан бир жолу бир ушу тиш курчту мынтип ыргытып коем деп балдарыма сөз уктум да, ай ата, сиз өзүңүз ыргытпа дейсиз дагы, эмне өзүңүз ыргытып атасыз депчи. Ушул балдардын бир сөзү мага өзүмө катуу тийди да. Ошондуктан ар дайым балдарыма өзүм үлгүлүү болгонго аракет кылам. Бирдемерди айтардан мурда өзүм үлгүлүү болгонго аракет кылам. Балдарым китеп оку дегенден мурда өзүм китеп окушум керек. Балдарымды машык деп айтканга чейин өзүм машыгышым керек. Анан ар бир бала баягы өз атасындай болгусу келет да. Атасын көмүр тутат. Анан анын сыңарындай менин да улуу балам мени көмүр тутат. Азыр чоңоюп, азыр 5-классты бүтүп атат. Мен менен тең болоюн деп калдым. Мен кийимдеримди кийип, ошо менен өзүнчө сыймыктанып, өзү кызык, ушу кичине чоң болсо деле кийип алат. Ата кие берейинчи депчи. Анан ошол балдарга дагы ошол биз ар тараптуу билим бергенге аракет кылабыз. Көбүн эсе
ошол уюлдук телефондорду көргөзбөгөнгө аракет кылабыз. Азыр баягы балдарыбыз, баягы биринчи, экинчи балдарыбыз бир аз көрүп калды, бирок кийинки балдарыбыз азыр ушундай телефон турса да көрүшпөйт. Көрүшпөйт. Анан баягы коноктор келип калганда эле ошолорго бала да алаксып кетпесе, үйдө жүргөндө көрүшпөйт. Кээде бир пайдалуу нерселерди уруксат беребиз. Анан мунун көрбөгөн себеби башында көрүп жүрчү да балдарыбызчы. Анан бул өзүбүздөн эле экен да. Балдарга убакыт бөлбөгөндүктөн, анан балдарды бирдеме менен алек кылыш керек. Биз атайын оюнчуктарды алып келип беребиз, ошолар алаксый турган ар кандай оюндарды уюштуруп беребиз, кызыктуу китептерди алып келип беребиз. Анан шыктандыра турган нерселерди айтабыз. Бешке окусаң, бул ишти кылсаң, мындай кылып беребиз деп. Акыркы 5-класска чейин балам классында президент болуп, мектебинде президент болуп, жалаң бешке окуп келди. 5-класс келгенде ошол үчтөрү аралашып кетти. Анан мен баягы сыртта жүрүп көбүрөөк баягы тарбиялеп албай апасы сабактарын карайт ошо көрбөсүн. Мен кичине эле аралашпасам. Анан балам айттым, балам мындай болбойт. Сен деген окубай жүргөн бала болсоң бир жөн, окуп жүргөнсүң, бүт баарын билесиң, президент болуп жүргөнсүң, сага мындай жарашпайт деп. Анан жакшы стимулдарды берип, жакшы окусаңар чет жакка алып барып келем деп. Анан акыркы Өзбекстанда эметкен, айткан. Кызыгып, анан ошол баарын үчтөрүн баарын оңдоп, ушундай бир шыктандыруу жолдорун дагы пайдаланабыз балдарга. Анан ошол биз дагы башка үлгүлүү үй бүлөлөрдөн кеңеш сурайбыз, аларды дагы көрөбүз, балдарга тарбия берүү китептерин окуйбуз. Анан албетте ошол пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен балдарга кандай тарбия бериш керек, ал жаатта дагы ошол тарбияларды беребиз. Китеп көп окуйт окшойсуз, сөз байлыгыңыздан байкап калдым. Китепти жок, китепти акыркы учурларда көп окубай калдык. Кээде окуганга аракет кылабыз, бирок чынын айтыш керек, акыркы учурларда көп окуй элекпиз. Баягы жумуш менен болуп жүрүп убакыт кол тийбейт. Негизи окуш керек китепчи. Китеп бизде азыр ушул уюлдук телефон чыккандан бери биздин убактыбызды алды. Жумушубуз да ушу менен болуп калды. Анткени адамзат бул мурун эшикте жатып алып, жылдыздарды саначу элек да. Асманды карачу элек, булуттарды көрчү элек. Азыр эстеличи ким акыркы жолу жылдыз көрдү, булут көрдү да. Баарыбыз тамак ичип атсак дагы ылдый карайбыз, китеп окуп атсак дагы телефонубуз, негизи эле жашообуздун бир 70-80% төмөн карап калдык да. Үйдө карап жашабай калдык да. Ошого дагы баягы тоолорго чыгып, бийиктерди карап, ошол эле учурда ден соолукту дагы чогуу карабасак болбойт да. Анткени мен көбүн эсе ошо сыртка чыкканда эс алам да. Бүт нерсе калат, кечинде эч нерсени ойлонбой уктайсың, эртең менен эч нерсени ойлонбой турасың, бир гана эс алуу. Анан жаратылышка дагы көп чыгабыз. Эми кээде баягы жумуш деп жүрө берсек, эртең ошол жумуш менен жүрүп ден соолугубузду алдырып, анан ошол акчабызды кайра ден соолукка жумшап калат экенбиз да. Ошого баардык жагын бирдей алып кеткенге аракет кылабыз. Сыртка чыкканда котормочу керекпи же тил үйрөндүңүзбү? Баягы мектептен үйрөнгөн кичине чала бала аңгизчебиз бар. Адашпайбыз, нан сурап жегенди билебиз. Негизи илим алыш керек ошо. Мен ошо аңгиз тилин ошо окуйн деп жүргөм. Убактым болбой атат. Окуш керек. Аңгиз тилин окуш керек. Анткени талап, анткени биздин орусчабыз СНГдын ичинде эле да. Саналуу жерде эле. Анан сыртка чыккандан кийин сен орусчаңды эч ким тоготпойт, түшүнбөйт дагы да. Дүйнөнү кыдырам десең аңгизче билиш керек. Чоң рахмат Келсинбек байке, келип бергениңизге, убактыңызды бөлүп, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жана ошондой эле жогоруда айтып өткөндөй, бактылуу үй бүлөңүзгө мындан дагы ашып түшкөн бакыт каалайбыз. Силерге дагы чоң рахмат. Ошол биз анча баягы маанилүү маегибизче бир анчалык таанымал эле болбосок чакырганыңарга ошол берүүңөр өркүндөй берсин, көрүүчүлөрүңөр көбөйө берсин. Ушул ар бир берүүңөрдө баягы жөн эле берүү болбой, жөн элдер көрбөй, ар бир берүүңөрдө келген коноктордон элдер өздөрүнө бир жашоосуна же жумушуна эмнесине болбосун баягы пайдасы тие турган жакшы берүүлөрдөн болсун. Силерге чыгармачылык ийгилик.